2025-жылдын 23-апрелинде Түп айылына жайгашкан райондук маданият үйүндө жалпы дүйнө жүзү белгилеген дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнү салтанаттуу түрдө белгиленди. Иш-чараны Мукай Элебаев атындагы Түп райондук китепканасы жогорку деңгээлде уюштурду. Бул майрам китептин коомдук ордун, окуунун маанилүүлүгүн жана авторлордун эмгегин даңазалоо максатын көздөйт. Программанын алкагында кыргыз элинин улуу акыны Алыкулуу Осмоновдун 110 жылдыгына арналган Чакан спектакль көрсөтүлдү. Бул спектакль акындын бай мурасын жана анын кыргыз адабиятына кошкон зор салымын дагы бир жолу эске салды. Атап айтканда, спектакльде Алыкулуу Осмоновдун жашоосунун ар кандай мезгилдери, анын балалык чагы, оору менен күрөшкөн күндөрү жана ыр жазып отурган мүнөттөрү көрүүчүлөргө жеткиликтүү чагылдырылды. Ошондой эле сиздер берген бир китеп бизге жаркын келечек аттуу акциясы өткөрүлүп, акциянын жүрүшүндө иш-чарага келген ардактуу коноктор жана катышуучулар райондук китепканага өздөрүнүн китептерин белекке беришти. Бул демилге китепкананын фондун байытып, окурмандар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр түздү. Китепте көп акыл бар. Ким китепке дос болсо, ал ошонун жакыны. Мына эмне деген бүгүнкү аксакалдар уюмунун төрагасы, ошондой эле атабыз, ошондой эле апаларыбыз эмне деген мыкты сөздөрүн айтып кетишти. Баарыңыздарга окуучулар тилеп кетерим, чын жүрөгүңөр менен китеп окугула. Себеп дегенде китеп бул билимдин булагы. Эң негизги адамдын баалуулугу бул деген тынчтык дейт. Экинчи баалуулук бул ден соолук. Үчүнчүсү көп китеп окуган адам негизи билимдүү, адептүү, акылдуу болот. Китеп бул сиздердин кийинки келечектеги жакшы кадамыңыздар болот. Алтындай болгон окуучуларым, сиздер биздин Кыргызстандын келечегисиздер. Сиздерге каалап кетерим чын ден соолук, узун өмүр, китепти көп окуңуздар. Ушундай дагы эле айта кетерим, Фатима эженин жааматына терең ыраазычылык. Сиздер ар дайым өтүп жаткан иш-чараларыңыздарга бизди активдүү катыштырып, балдарыбызга акыл насаат, жакшы нерселерди тартуулап келип атасыздар. Чын жүрөгүмөн ыраазычылык билдирем. Эмне дейбиз, китеп ушул күнгө азыр эле апалар менен, эжелер менен, аталар менен сүйлөшүп отурдук. Ушу китеп окуган үчүн биз ушул күнгө жеттик, ушул деңгээлде анан ушул күндө турабыз да. Биздин агайыбыз бар эле, мен Тасмада окугам, Осмонов Абдынакып деген, ал киши өтүп кетти. Ал биздин мектепке келип, классыбызга тайма жарыштырчу, ким бул жумада канча китеп окуйт деп. Анан биз жарышат элек да. Анан жарышканда астыга чыккандардын бирден сурачу, бул китепти окуп турсуң, маанисин айт десе, кээ бирөө мындай пат-пат окуп эле маанисин билбей калчу да. Биз маанисине чейин айтып берип, жакшы бааланып, ушул кезде китепке болгон кызыгуубузду ушул агай ушундай арттырганда, китеп бизди чындыгында ушул даражага жеткизди. Мына мен дагы силерчилик окуучу болгом, биринчи класста чындыгында абдан тентек болчумун. Анан бир эже ушу китеп менен дос болсоң деп бир аябай бир жакшы бир жөнөкөй сөз менен түшүндүргөн. Ошол бир китеп эсимде жок, ушу Манастан баштаганда, ушу Манасты окуп кетели, ушу ичине кирип кеттим да, ушу кайра кайталап эле, ушу 6 класска чейин кайра кайталап эле окуй берчүбүз чындыгында. Мен Асан акын айтты го, окуп бирок маанисине көп мааничиле эметчү эмеспиз да, маани бербей эле ушу бат бүтсөк экен ушул себете жанагы эмелерди калган китептерди. Анан бирок мага китеп ушунчалык көзүмдү ачты. Мына 10ду бүтүп чоң окуу жайына барып тапшырганда чындыгында орусча дегенде эле түшүнчү эмесмин. Анан орусча китепти окуу деп орус эжебиз айтты эле, көбүрөөк окусаң анан бат эле түшүнүп кетесиң дегенде. Ошондо 1-2 күндө мындай сөздөрдү окуп көрсөк, словарда бар эле, ошолорду салыштырып атып эле орусчаны үйрөнүп, анан 1-курста орто эме менен окусам, акыркы курсту жалаң 5 менен бүткөм да. Май чырак менен китеп окучубуз. Энелерибизден тил угуп майын түгөтүп атасың, жат дегизип. Анан эми азыр ушундай жаркыраган заманда китеп карагыңар келбей атат, жомок окубайт азыркы балдар. Бул эми заманга таарынабызбы, бирок китеп окушуңар керек каалайындар. Анан мен кичинекей чагымда мектептин китепканасынан жанагы азыр жомок болуп киносу тартылып айтып жүрбөйбү, мультфильм болуп Маугли деген. Ошол бир мукабасы жок, мындай жука кагазда Маугли деген чоң китеп болчу, жука. Анан аны окуйм деп алып келип алып окуп бүтсөм,
бөөгүн бетин айырып коюптур. Жана Маугли деген жазуучу бар, биринчи немесин, сыртындагысын, мукаба эмес да. Анан бир күн кезде көзүм ишигенче ыйлап, анан ал кезде клей да жок. Чоң эжем кеч кийлеп атсам урушуп туруп, суюк камыр кылып чаптап берип койгондо, эртең апарып өткөзүп бер эжеңе деп. Ушул такыр эсимен кетпейт. Анан мен кийин чоңоюп эне болгон кезде Маугли деген жомок чыгып калды да, анан мен кыйкырып турман, мен ушуну кичинекей чагымда окугам, 1-класс окуп атканда деп. Анан ошол 1-класс окуп аткандан бери азыркыга чейин китеп окуйм. Анан менин теңтүштөрүм мынтип пенсияга чыккан кемпирдин сумкасында ийик, анан кийин жанагы байпак соккон шиш болчу эле, сен качан болсо китеп көтөрүп жүрөсүң деп. Керек болсо союз тарагандан кийин биздин эле китепканада китепти даже сатып алып 3 эле күнгө берип окуп калганбыз. Бир суткага 5 сомдон. Ошондо дагы жанагы Чоочун кишинин экинчи китебин таппай жүргөм, ушул жерден 3 күнгө 15 сом төлөп окугам. Эми бул кызык деле эмес, бирок негизи китепке болгон кызыгуу мына азыр дагы кээде ушу түн ичинде окуп көзүм ачышса дагы көз айнек кийип алып китеп окуйм. Китепсиз менимче жашоо жок болуш керек деп ойлойм да. Колум бошобой калат, бошой калса эле китеп окуйм. Өткөндө бир китеп окуп атсам, бул китепке жал калтырган экен. Китеп атам китеп окуучу эле дейт да. Урматтуу окуучулар, телефонду кое туруп, мына көңүл буруп койсоңуздар. Кыска эле айтам. Артта колдордо отуп калчу. Телефон карап аткан болду. Өткөндө бир китеп окуп атсам, китепте мынтип калтырыптыр. Атам китепти көп окуучу эле дейт. Бирок өмүрү мамлекеттик кызматта жетекчи болуп, же кандайдыр бир мугалим болуп иштеген эмес дейт да. Бирок өзүнүн айтуусу боюнча тамганы тааныган күндөн баштап китеп окучу эле дейт да. Эми бул жерден эмнени айткысы келип атат? Жыйынтыгында айтып, баянда айтып келет дагы, эң аянда айтат. Бирок атамдын өлгөнүнө 20 жылдан ашып калды. Ушул күнгө чейин атамды жаман деп бир дагы адам айткан эмес дейт да. Эми түшүнүп атасыздарбы? Биз кайсы бир деңгээлде жетекчи болгондорду, президент болгондорду жаман сөздөр менен айтып бир кандайдыр бир кемчиликтерди издеп таап атабыз. Бирок ошол жерде баянда айтып атат, менин атам дейт, өмүрү колунан китепти түшүргөн эмес, ошонун аркасында менин атам деп бир дагы адам жаман киши эле деп айткан эмес дейт да. Бүгүнкү күндө атам менен сыймыктыман дейт. Бул менен демек китеп бизге жакшы нерселерди көрсөтөт экен. Турмушта айтып келет го, бирөөнүн кемчилигин байкап, өзүнүн ошол кемчиликтерди жое билген адам эң мыкты адам депчи. Билген чырак менен окучубуз биз. Азыр эмне деген, азыр карагылачы кандай жетишкендик. Азыр деген светиңер десеңер свет бар, эч качан өчпөйт. Компьютер дегенде окуп десеңер компьютерде отурасыңар, бирок компьютерден көрө китептин түрүн алып алып, китептерди окугула. Китепте анткени баардык нерсени тапсаңар болот. Эмнени издесеңер, билимди алсаңар болот. Мен силерге айтарым, китепти сүйгүлө да, китепке окугула. Мен ошону чакырып кетем. Бар болгула, аман болгула. Аңарга терең ыраазычылык айтып кетем. Ушул бүгүнкү иш-чарага келип, катышып берип, мондай кызыктар китепкана ишине кызыктар болгондорго. Бүгүн 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү. Мынакей өзүңөргө көптөгөн слайд көрсөтүп, маалымат бердик. Эмне себептен ушул бүгүнкү күн бүткүл дүйнөлүк китеп күнү болуп калгандыгы тууралуу. Анан ошо биздин райондук китепкана ушу окуучуларды, айыл тургундарын китепканага келип китеп окугула деп дайыма үндөйбүз, дайыма ушундай иш-чараларды өткөзөбүз. Мына ошол иш-чараларга активдүү келип катышып бергендер бар. Китепкананын келип китепканага келип көп китеп окугандар бар араңыздарда. Бүгүнкү күнү ошонун жыйынтыгын чыгарып, кичине өзүбүздүн ыраазычылык каттарыбызды берип тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Мукайлебаев атындагы Түп райондук китепканасы. Ыраазычылык кат. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө карата китепкана менен тыгыз байланыш түзүп, окурман коллектив катары ар дайым активдүү китеп окуп келгениңиздер үчүн жаш жана муунду билимге, маданиятка, руханий баалуулуктарга үндөгөнүңүздөр үчүн терең ыраазычылык билдиребиз.
окуучуларга гана эмес, жалпы коомчулукка үлгү боло турган бул демилгелүү мамилеңиздерди жогору баалайбыз. Мындан ары да жемиштүү кызматташтык улана берет деген ишеничтебиз. Сиздерге бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакубатчылык жана эмгекте ийгиликтерди ыраазычылыкка. Урматтуу Алиев Шекербек Токонович, Мукайлабаев атындагы Түп райондук китепканасы сизге терең ыраазычылык билдирет. Китеп акылдын куралы, жан дүйнөнүн азыгы десек, сиздин китепке болгон сүйүүңүз, тынымсыз изденүүңүз жана үзүрлүү окууңуз жаш муундарга өрнөк. Китепкана менен үзгүлтүксүз байланышта болуп, билимге умтулууңуз менен сиз биздин эң активдүү окурмандарыбыздын бири болуп келесиз. Мындай аракеттериңиз коомубуздун руханий баалуулуктарын сактоого жана өнүктүрүүгө кошкон зор салым болуп эсептелет. Сизге бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакубатчылык жана эмгекте ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу Жумакадыров Муратбек Иманалиевич, китепкана иштерин массалык маалымат каражаттары аркылуу үзгүлтүксүз чагылдырып, окурмандар менен коомчулуктун маалыматтуулугун жогорулатууга кошкон зор салымыңыз үчүн Мукайлабаев атындагы Түп райондук китепканасы сизге терең ыраазычылык билдирет. Сиздин жогорку кесипкөйлүгүңүз, коомдук ишке болгон жоопкерчиликтүү мамилеңиз жана китепканага көрсөткөн колдооңуз биз үчүн абдан баалуу. Ишиңизге чыгармачылык ийгиликтерди, ден соолук жана жаңы жаратмандык бийиктиктерди каалайбыз. Урматтуу Талантбек уулу Санжар, 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө карата китепканага демөөрчүлүк жардам көрсөткөнүңүз үчүн Мукайлабаев атындагы Түп райондук китепканасы сизге чын терең ыраазычылык билдирет. Ушундай эле ыраазычылык кат. Урматтуу Дюшобаев Акылбек Алманбетович, 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө карата китепканага демөөрчүлүк жардам көрсөткөндүгүңүз үчүн Мукайлабаев атындагы Түп райондук китепканасы сизге терең ыраазычылык билдирет. Сиздин колдооңуз китепкананын ишинин өнүгүшүнө жана окурмандар арасында китепке болгон кызыгуусун арттырууга чоң түрткү болду. Китеп билимдин булагы, руханий дүйнөнүн азыгы. Ушул ыйык баалуулукту колдоп, коомго болгон кайдыгер эмес мамилеңиз менен сизге ырайымдуу жана боорукер инсан экениңизди тастыктадыңыз. Сизге бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакубатчылык жана эмгекте ийгиликтерди каалайбыз. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата китеп көп окуганы, жомоктогу каармандар менен дос болгону, ар дайым китепканага кызыгуу менен келгендиги үчүн мыкты жаш окурман наамы менен Кулбаракова Айбийке сыйланат. Василий Кайкин атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин 2А классынын окуучусу.